Узак жылдардан бери мугалимдик кесипти аркалап келаткан ишмердин чыгармаларын студенттери кайталап окугандан тажабайт. Өтүлгөн сабагы да кызыктуу. Жазуучу Илимпоз окуу жайдын ардактуу адамы. Агайды университетке келгенге чейин эле таанычумун. Себеп дегенде аңгемелерин окуп жүргөм. Анан университетке тапшыргандын бирден бир себеби десем дагы жаңылышпайм да. Жардам сурасаң дагы, кеңеш сурасаң дагы эң биринчи мен биринчи мыкты кеңешчим десем дагы болот. Алдыга кан мисалы үчүн чыгарма жаратсам, агай дагы оңдоп түзөп, өзүнүн кеңештерин берип, өтө эмгекчил, мындай студенттер менен иштешкенди билет да. Өзүнүн тажрыйбасы менен ар дайым биз менен бөлүшүп турат. Анан агайдын көптөгөн китептерин окуп, мындай чыныгы жашоодон алынган китептер десек болот да. Түрксойдун баш катчысы эл аралык Кыргыз Кувейт университетине бекерден келип жаткан жок. Уюштурулган азем студенттер менен эмгек жамааттын сыйына татыган. Илим менен адабиятты бирдей алып кеткен Бейшенбай Усубалиевдин эмгегин даңазалоого арналды. Негизи жазуучулук анан илим иши менен байланышкан. Ошол эмгегин эске алып биз Ахметбай Турсун колоо медаль менен сыйладык. Бейшенбай Усубалиев бул азыркы кыргыз тилинин өнүгүүсүнө чоң изилденишине чоң илим, чоң салым кошкон окумуштууларыбыздын бири да. Анан ошол илимдин ошол тыкыр изилдеп, ошол эле кыргыз тилинин өнүгүүсүнө, ошол эле учурда анын ар тараптуу изилдөөсүнө чоң салым кошкон. Ошол эле учурда ошол кыргыз тилинин бүгүнкү азыркы кыргыз тилинин өнүгүшүнө, анын илим жагынан изилдешине чоң салым кошту. Ал эми жазуучулугу өзүнчө. Жазуучулугу кыргыз азыркы адабиятындагы эң белгилүү жазуучулардын бири. Өзүнүн стили бар, өзүнүн үнү бар, өзүнүн көз карашы бар, позициясы бар. Каарманыбыздын калемине түтүн, кызык, шишек жана башка элүүгө жакын аңгеме, повест, публицистикалык эмгектер таандык. Соңку ирет Зоока аталышындагы жыйнагы Түркияда басылып чыккан. Азырда чыгарма жазуу менен алек. Бирдеме жазбасам, же бирдеме окубасам, мен өзүм жогорулуу сезип эле бул дүйнөдө ашык баштай сезип берем да. Көркөм чыгармалар көп алдыда жаткан менде. Тигинисине кирсең да болот, мунусуна да кирсең болот. Бул менин өзүмдүн баягы чама чаркыма жараша болот. Бейшенбай Усубалиев филология илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Анын ондогон шакирттери ийгиликтүү иштеп, билим берүү илим тармагына салым кошууда. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.